Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде парламентаризм сабактары программасынын кезектеги чыгарылышы. Бүгүн бизде мейманда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Момбеков Рыскелди Чыныбекович. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Рыскелди Чыныбекович, мынакей бир канча мезгилден бери ушул Кумтөр алтын кени боюнча кайрадан бир комиссия түзүлүп, өзүнүн ишин алып барып жатат. Тарыхка көз чаптырсак, Кумтөр боюнча буга чейин далай ирет комиссиялар түзүлгөн экен. Бирок алардын жарытылуу бир жыйынтыгынын жогунун айынан дейбизби, же болбосо алардын ошол кездеги иштеген комиссиялардын жыйынтыгы бүгүн бир баягы коомдун бир ошол эле учурда өлкөнүн бир кызыкчылыгы үчүн кандай чечимдерди кабыл алгандыгы тууралуу бүгүнкү күнгө чейин так бир далил маалыматтарыбыз жок. Эми бул түзүлгөн комиссия деле ошолордун жолун жолдоп, жакшы экен баары, түзүк экен, буйруса баары жакшы болот деген таризде болуп калбайбы? Мынакей сизди ушул чындыкты дайым чыркырап жүргөн эл өкүлдөрүнүн бири деп ушул комиссияга элдин таламын талашат деген өңүттө кошулдуңуз. Пикириңиз кандай? Рахмат, Индира. Бул сен берген суроо абдан актуалдуу, анткени коомдо дагы бүгүн ушул суроодо кайсы жерге барбайын, Рыскелди жанагы Кумтөр боюнча комиссияда иштеп атасыңар, бир жыйынтык чыгабы, же мурунку комиссияларда болуп эле бармак басты, көз кысты, же карга карган көзүн чукпайт деген эле негизде калам. Негизги максатыңар эмне иш алып барасыңар деген суроо көп. Ачыгын айтайын, бул комиссия башында депутаттык убактылуу комиссия болуп түзүлгөн, кийин президенттик аппараттагы, өкмөттүк аппараттагы өз өкүлдөрүн бизге сунуштап, бунун макамын мамлекеттик кылып өзгөрттү. Демек, бул жерде макамы мамлекеттик комиссия болгондон кийин мамлекеттик кызыкчылык эң жогорку орунда туруш керек. Комиссия бүгүнкү күндө бир топ жыйындарды өткөрдү. Кумтөргө дагы Кумтөрдүн алтынын эриткен Кара Балта тоо кен комбинатына чейин барып көрүп келишти. Негизинен мамлекеттин макамында мындай деп жазылганда 2012 жылдан кабыл алынган чечимдердин аткарылышы боюнча мамлекеттик комиссия дегенде, бирок мен билгенден бир нерсе бар да, бул Кумтөрдүн маселесине тереңирээк бара турган болсок, тереңирээк каза турган болсок, анда биз андан наркы жакка барышыбыз керек. Эң негизгиси Кумтөр боюнча Кыргызстандын кызыкчылыктарынын баарын утулган жери бул 2003 жылдагы, анан 2009 жылдагы келишимдер болгон. Мындайча айтканда, Акаевдин, Бакиевдин убагындагы келишимдер Кыргызстандын кызыкчылыгын, же болбосо Кыргызстанды куржалак калтырган алтындан. Кумтөр өзү бул качан кандайча пайда болгон? Кумтөр бул эң биринчи эле эгемендик алгандын алгачкы жылдарында билесиңер болуш керек, Борис Бирштейн деген. Анын аты бир иштейин деген экен. Кыргызча бул бир нерсе иштеп алайын, же бир иштейин, же бир нерсени иштейин деп эле келген адам болуш керек деп коем. Мына ошол киши келип, ушул сен экөөбүз отурган, бүгүн Маек Бертман 7-кабатта дал ушул жерде отурган. Бир иштейинге Акаевдин убагында атайын кызмат берген. Кыргызстандагы алтын тармагын изилдей турган атайын Кыргызстан, Швейцария биргелешкен Сибека деген компаниянын берде ачкан. Анан ошол Кыргызстандагы алтын кен тармагын иштете турган жападан жалгыз орган болуп, анан ошо Кумтөргө биринчиден көз салган. Булар мурунтан эле багып жүрүшкөн да. Анткени жана Манас эпосунда айтылат эмеспи? Алтын менен күмүштүн ширөөсүнөн бүткөндөй, асман менен жериңдин тирөөсүнөн бүткөндөй, айың менен күнүңдүн бир өзүнөн бүткөндөй, алтын менен күмүштүн ширелген жери ушу Кумтөр. Кумтөрдөгү алтын кени, алтындын кору Кыргызстандык кылымдар бою бакпак болчу. Башында деле жакшы эле келишим болгон. Эгемендиктин алгачкы жылдарында Сибеканын келгени түзүлгөн келишим негизинде 67% бизде, 33% тегиде калмак болчу. Бирок тигилер өздөрүнүн акчасынан завод салмак, өздөрү алтын иштетмек, бизге өндүрүлгөн алтындан 67% калыш керек болчу. Мына бүгүнкү күнгө чейин эгер 410 тонна алтын өндүрүлгөн болсо, ошо биринчи келишим боюнча бизде азыркы мындай болжомолду эсептегенде бир 250, 260, 70 тонна алтын мындай куютмалар менен туруш керек болчу. Тилекке каршы кийинки бийлик, андан кийинки бийликтердин баардыгы апет ачылып отуруп, Кыргызстандын эмес, кыргыз элинин, улуттун кызыкчылыгын баардыгын урдап кетишкен. Андай кадамдарга барышкан. Кумтөр негизи келишим боюнча 10 эле жыл иштеш керек болчу. Булар да айтышкан 516 тонна алтын деген, бирок 716 алтындын кени бар. Бул чалгындалган деп туруп 716 тонна алтынды казып кетебиз, биз завод силерге калтырабыз деп турган келишим болчу да. Кийин бирок баягы аппетит придет во время еды дегендей,
алтын қазылған сайын бұлардың араны ашылған. Қазылған сайын араны ашылып, анан биздин чоңдордун да араны açылған. Мен ачык эле айтып коеюн, баягы жерин саткан жерине батпайт деген кыргыздын жакшы кеби бар эмеспи? Мына мурунку эки президент, бири Үзөңгү куш, бири Каркараны саткан аз келгенсип, ошол жери кенин дагы Кумтөр кенин да сатып жүрүшкөн да. Кумтөрдө 10 000 гектарды берген. Анан 716 мыңды. Кийин 16 000 гектарды беришти. 40 000 гектарга чейин жердикти ээлеп турушат бүгүн Кумтөр. Анан ошо бириштен келген Сибека менен Камека бул бир туган. Ага ини сыяктуу эле компания. Биринчи Сибека келген, Сибека кийин Камекага утуп берген. Бул дүйнөдөгү эң чоң эл аралык аферисттердин компаниясы болгон да. Эми карап көргүлөчү, бүгүнкү күнгө чейин 410 тонна алтын өндүрүлсө, анын бүгүнкүдөгү баасы менен 25 миллиард доллардык алтынды өндүргөн Кыргызстан бүгүн 4 миллиард доллар карызы менен отурат. Демек, чоң уурлук болгону көрүнө турбайбы? Пайыз маселесине токтоло турган болсок, мынакей Кыргызстан Элегали алтын кенине толугу менен ээлик кылмакта. Бирок Кыргызстандын Кумтөрдөгү үлүшүнүн ушул 15-16%га чейин түшүп кетишине эмне себеп болгон бүгүн? Себеп болгону мына эми токот жерине келдик да. 2003-жылы реструктуризация деп туруп, Кумтөрдөн тигилер канадалыктар биздин бийликке мындай неме кылышкан да. 2002-жылы, 2003-жылдары булар Кыргызстанга мындай 4 миллион доллар акча которуп койду. Анан айтат, бул эмне акча десек жөн эле биз салыкка алдын ала төлөп койдук дейт. Андан кийин 11 миллион доллар которот дагы мындай кылбайсыңарбы? Биз бир гана Кумтөр эмес, Монголиядан, Туркиядан, Америкадан дагы алтын кендерибиз бар. Силер бизге Центр деген голд түзүп атабыз, силер ошол акча албайсыңарбы? Бияктын немесин бияка кирбейсиңерби деп туруп, биздин ошол кездеги мамлекет жетекчилерин алдап, аферисттик жол менен анан биздин 83 миллион долларлык акцияны алганыбыздагы биз өзүбүздүн Центрадагы немебизди Кумтөрдөгү акчасын азайтып алганбыз. Биз Центрад акчасын алдык да. Чын-чынына келгенде биз 67% акция менен эмес, алтын менен отурушубуз керек болчу. Эң башында түзүлгөндө, жана легендарный парламентте сөз көтөрүлгөндө, эмне үчүн биз өндүрүлгөн алтындын 67%-ын алышыбыз керек беле, же түшкөн кирешенин 67%-ын алышыбыз керек бе дегенде, булар алдашканда жок, алтын деп коюп, анан кийин көрсө келишип түзгөндө түшкөн пайдадан 67%-ын аласыңар деп, анан булар пайданы азайтыш үчүн өзүнүн чыгашчыларын көбөйткөн да. Ошол бүгүнкү күнгө чейин уланып атат. Мына 30 жыл болду. Кумтөр Сибека ушул жанагы Бирштейн ушул залга 91-жылы келген. Мына 30 жыл болду. 30 жылдан бери 410 тонна алтын казылды. Кыргызстан кымындай да пайда көргөн жок. Бүт канадалыктар болду. Мен мындай коркпой эле айтам. Кумтөр бүгүнкү күндө Канаданын анклавы. Чын-чынына келип анклавы. Аякта биздин закон иштебесе, биздин эч кызыкчылыктар жок болсо, баардыгын өздөрү кылса, булар жылда эле чыгашасын азайтыш үчүн, жок, кирешени азайтыш үчүн чыгашаларын көбөйтөрөт. Эми чалгындалган да. 710 тонна алтын бар экенин алар билет. Бирок биз дагы кошумча чалгындоо жүргүздүк. Ага 24 миллион кетти, дагы 20 миллион коштук, 40 миллион кетти дейт ал түшкөн кирешеден. Ошентип анан бизге итке сөөгө эмес мындай немен ыргыт касып таштап коюп атпайбы? Дивиденд дейт, дивидендтен канча алдык десем өткөндө өкмөттөн өкүл айтып атпайбы? 2,2 миллион гана доллар алып турук да. Бул деген кечирип койгула дедим. 1 тонна алтындан эмес эмес го дедим. А силер бир жылда булар 17 тонна алтын качышат. 17 тонна алтын качышат. Салыштырмалуу түрдө. Анан кандай болгон күндө дагы, эгер Кумтөргө чындан эле кайрылып келе турган болсок, Кумтөр маселесин ордуна кое турган болсок, саясий эрк керек. Канча комиссия түзүлдү, мына сен өзүң башында айтып кеттиң. Майнап чыккан эмес. Улам эле коркутуп колушту калат. Бул окат эмес да. Биз комиссия түзөбүз, биз тигидечи мына Темир Арганбаев Сариев экономика министри болуп турган кезде өзү мамлекеттик комиссияны жетектеп 5 миллиард долларлык силер экологияны талкалапсыңар деп доо коет. А кийин 2015-жылы премьер-министр болуп келди го, ошону ишке ашырбайт беле. Мынакей деп. Жок, эч бир өкмөт башчынын, өлкө башчынын мындай Кумтөр боюнча эрки жетпей атат. Азыр мүмкүнчүлүк пайда болду. Азыр эмнеге мүмкүнчүлүк пайда болду? Азыр мамлекеттик комиссиянын ишинин жыйынтыгы кандай болот?
ал айланып келелі екі адамдың саяси еркіне жараша болады. Екі адам деген бұл екі Жапаров. Бірі Садыр Нұрғожаевич, екіншісі Ақылбек Үсенбекович. Бірі мемлекет басшысы, екіншісі мемлекеттік комиссияның басшысы. Өкөтен құптар жақшылады. Өкөтен екі келішім жақшылады. Өзгөчө Ақылбек Үсенбекович жақшылады. Анткени ал Акаевдин убагында дагы чоң кызматтарда иштеп жүргөн. Бакиевдин убагында да чоң кызматтарда иштеп жүргөн. Бул Кумтөр маселесин кандай жерден, кайсы жерден биз салыктардан бошотконбуз, эмне үчүн мондай келишимдерге барганбыз. Будан жакшы билген киши жок. Экинчи, ушундай депутаттык комиссияны жетектеген Садыр Нуркожоевич. Мына ушул эки киши эгер мурдагы өздөрү кетирген өздөрү булар кетирбесе дагы ошолор иштеп турган убактагы өкмөт кетирген кемчиликтерди жоя ала турган болсо, аны ордуна кое алабыз. Жок, мындай эле комиссия түзүп, анан кийин сунуш кылып коюп, анан коркутуп коруштук ала турган болсок, бул анда мындай элдин талабы эмес, бул мамлекеттин талабы эмес. Эгер бардыгы ушул эки кишиден көз каранды болсо, анда эмнеге комиссия түзүлдү анда? Комиссияны эмне үчүн түздүк биз? Комиссиянын түзүлгөн себеби негизинен бул республика фракциясынын Ата журт фракциясы демилгелеген. Алар ошол Кумтөргө 2012-жылдары 2-3 комиссия түзүлгөн. Мамлекеттик комиссияда иштеген, депутаттык убактылуу комиссия иштешкен. Анан ошолордун чечимдери бар болчу. Ошолордун аткарылышы, алар экология бузган үчүн канча төлөп атат, экономикалык санкциялар бузган үчүн канча төлөп атат, ошол талаптардын баары аткарылып атабы, аткарылган жокпу деген гана нерсенин негизинде кылган. Иштин жүрүшүндө көрүнүп калды да, иштин жүрүшүндө көрүнүп калды. Эми комиссияда азыр президенттик аппараттан дагы, башкы прокуратурадан, улуттук коопсуздук кызматынан мамлекеттик комиссия болгондон кийин баардык мамлекеттик ведомство адамдар бар. Кандай болгон күндө дагы ар бир адам өзүнүн сунушун киргизет. Мен дагы өзүм сунушумду киргизем. Мен деле өзүм сунушумду киргизем. Эмне кылышыбыз керек дегенде комиссия мүчөлөрү ар кимиси бирден гана добушка. Мен өзүмдүн сунушумду азыр алдыга чаппай турайын, айтпай турайын. Аны комиссиянын мүчөсү болуп туруп комиссиянын ишине да тоскоолдук жаратпайын. Бирок кандай болуп келген күндө дагы биз баягы тосмону бузуп өтүшүбүз керек. Тосмо 2009-жылы тосулуп калган тосмо бар. Биз кире албай турган. Ошону стенаны алып туруп нар жагына кирмейинче биз алар менен сүйлөшө албайбыз. Биздин колу бутубуз байлануу мыйзам менен. Биз сотко да бере албайбыз. Сотко берсек ошол жакка барат экенбиз. Анан тоокелчилик деген бар. Туура, жоопкерчилик деген бар. Биз тоокелчиликти алып туруп сотко беришибиз керек, же жоопкерчиликти алып туруп эл алдында жооп беришибиз керек. Болду. Ушул жерде Кумтөрдө коррупциянын болгону, комиссия болгон жерде позиция болот, комиссия болгон жерде коррупция болот. Комиссияда коррупция жок болуш, позиция болуш үчүн анда биз элдин талабы эмне? Эл айтып атат, бул элдин байлыгы. Эмне үчүн эл ушул Кумтөрдөн алтындан пайда көргөн жокпуз? Кумтөрдөгү саясат туура жүргүзүлгөндө биздин бүгүнкү ак халатчандар 60 000 сомдон, мугалимдерибиз эң кеминде 50 000 сомдон пенсия албак. 50 000 сомдон пенсия албак. Ошого жетмек болчу. Кумтөр бул Кыргызстанды бага турган. Кумтөр бул Кыргызстанды алдыга сүйрөй турган эң чоң экономикалык улуттук долбоор болчу. Тилекке каршы бул жылдан жылга уурулук долбоорго айланып калган. Мына өздөрү берип атат, мага каттарды берип атат. Казылып кеткен алтындын көлөмү 410 тонна дейт. Өткөндө ката берип алыптыр мага. 409 тонна деп, ана мен айттым, 1 тонна 200 жокко десем, бүгүн кайта кат келиптир. Рыскелди чиновник бизден ката кетип калыптыр. Кумтөрдүн хранилищасында 593 килограмм алтын эсептелбей калыптыр деп айланып кетейин. Бул алтын деген алтын да. 593 килограмм алтынды билбей калышы мүмкүн беле өкмөттүн адамдарынын. 593 килограмм алтын дейт. Мындай хранилищада жатып, анан эсепке кирбей калыптыр. Биз тактап чыктык. Эми сизге 410 тонна, 181 тонна алтын бүгүнкү күнгө чейин сатылып кетти, казылып кетти дегенди билдирет. Анан ушунун өзүн бүгүнкү кездеги баасы менен аныктаганда эле бул 25 миллиардтан ашык болот атпайбы? Эгер биз 67% менен отурсак, 15 миллиард менен отурушубуз керек да. Биз 15 миллиард эмес, 1,5 миллиард алган жокпуз да. Чынчы дегенде биз салыгын ала атпайбыз, анан акциясын биз бүгүнкү күндө азыр эмне үчүн биз кайрылып барышыбыз керек? Индира, биз акцияны кармап отурбашыбыз керек. Биз алтынды кармап отурушубуз керек. Алтындын баасы кымбаттайт. Мен төмөндөгөн уккан жокмун да. Акция деген бул акция. Акция бул жанагы өткөндө айтпадымбы? Токмоктогу торпоктун баасында эле депчи. Ал бирде түшөт, бирде көтөрүлөт. Биздин 77 миллион акциябыз бар. Эгерде бир акция $20 боло турган болсо, бул 1,5 миллиард. Эгер 30га чыга турган болсо, бул 3 миллиард. А эртең 10га түшүп кете турган болсо, бул 1 миллиардка да жетпей калат да.
акция. Ошон үчүн биз алтынды кармап отурсак уттурбайт болчубуз. Эмне үчүн мындай келишимге барган эмес? Эмне үчүн Кыргызстан өзүнүн кызыкчылыгын ушул үлүштөн деп койгон, пайдадан деп койгон? Эмне үчүн жок? Бизге өндүрүлгөн алтындан алышыбыз керек. Мейли койт, азыр бүгүнкү күндө 26% бар да. Ошол өндүрүлгөн алтындан 26% алсак биз мындан бир топ эсе утмакпыз да. А биз тилекке каршы кирешестен дейт. Анан ушул кумтөрдүн дагы бир куулугу, куйтулугу, булар канадалыктар эч акчасы жок эле келген. Кыргызстандын алтынын күрөөгө коюп, кредит алып, анан завод курушкан. Анан булар айтып атпайбы, биз 482 миллион долларга завод курдук деп, башында 270 эле миллион долларга курабыз деген. Ал жерден дагы бир 170 миллион доллардай акчаны булар баягы турема. Биздин алтынды көрөөгө коюп, ошондон акчаны алып, ошондон заводду салып, анан кайта жок, биз биринчи өзүбүздүн чыгымдарды чыгарып кетишибиз керек деп, ошонун баардыгына көз жумуп койгонда, мурдагы бийлик дагы, кийинки бийлик дагы ушунчалык агылып жаткан алтындарга, асман чапчыган акчаларга дагы көз жумуп койгонда, кыргыз элинин келечегин ойлоп да койгон эмес да. Анан кумтөр боюнча ошондой келишимдер барган адамдардын баардыгы азыр деле жүрөт да. Анан баш мыйзамда бүгүнкү биз жашап аткан баш мыйзамда бир эне бар. Кумтөр боюнча козголгон кылмыш иштерине эскилик мөөнөт деген колдонулбайт деген. Азыркы жаңы мыйзамда бул алынып калды. Демек, Кыргыздын эң кызыкчылык кылымдын кылмышын кылган адамдар эртең Кыргызстан арасында басып жүрөт. Булардын алды атылып, арты асылып кетиш керек эле да. Коррупциянын эң уюгу ушул кумтөр болгон. Коррупция канча деген адамдын башын жутtu. Канча деген адамдардын үмүтүн жутtu. Анан ушул жерде отурганда дагы кумтөр боюнча канча маселе кетет. Кумтөр аркылуу канча киши, мисалы, мына Садыр Нуркожоевич өзү да абакка отуруп чыкты. Эркин Алымбеков дүйнөдөн өтүп кетти. Насирдин Исанов өтүп кетти. Мына рахмат да ушул Кубанычбек Исабеков, Дастан Сарыгулов, Базарбай Мамбетов деген, Орозбек Дүйшеев деген аксакалдар бүгүнкү күнгө чейин айтып келатат. Кумтөр боюнча чындыкты. Эл билет, бардыгы билет. Бирок саясий эрк жок болот атпайбы? Эл билген башка, бирок эрктүүлүк керек болот атты. Ал эми Кыргызстандын кызыкчылыктарын, талаптарын аткарууда мынакей экология бузулуп атат деп биздин мекендештерибиз дайым айтып келип жатат. Ошол эле салыктарды өз убагында төлөө, мынакей Ысык Көл облусунун социалдык экономикалык өнүгүүсүнө бир аз инвестиция кылып турат деп кабарыбыз бар. Ушул кумтөрдүн бул боюнча пикириңиз кандай сиздин? Туп-туура айттым да мен ушу баягы. Мен кумтөр боюнча 20 мүнөт убакыт жетпейт экендир. Кумтөр боюнча мен 20 саат сүйлөсөм да, мына документтер ушундай окуп атам да азыр. Кумтөр боюнча башында Ысык Көл областына баягы соцпакетте коет эмеспи? Мындай ошол жердеги элдин социалдык маселени чечүү үчүн 1%, кийин 2, анан 4%га чейин каралган. Тилекке каршы булар азыр 1%га түшүрүп койду, 2%дан дагы 1%га түшүрүп койду. Бул деген каратып туруп эле көз боемочулук кылды, уруксатты алып алды, элдин мындай немесин көрүп алды дагы, анан көнүп алды да. Экинчи бир нерсе, ошо кумтөрдө Петров деген көл бар. Келеген көл бар. Мөңгүлөрдөн түзүлгөн көл. Мына ошол жердин суусун 5 миллиард куб дейм. Булар бекер пайдаланат. Биздин дыйкандар, атургай биз кыргызстандыктар үйдөгү ичип аткан суубузга чейин төлөп атпайбызбы? Дыйкандар огороддон сугарган суу үчүн төлөп атпайбы? Булар төлөбөйт. Анан эмне үчүн төлөбөйт? Биз ошону айттык, киргизге буну. Эмне үчүн төлөбөш керек? Эмне үчүн биз Өзбекстандын газына төлөйбүз, эмне үчүн биз башка нерселерди төлөйбүз дагы, кийин бул деле жаратылыш байлыгы да суу деле. Төлөш керек да деп. Анан экинчи, буларды биз мыйзамдар менен кулдук урганбыз да. Булар киргизген товарларга кошумчадан салык алынбайт. А эмне үчүн башка Кыргызстандагы ишкерлер Кыргызстанга эгер товар киргизе турган болсо салык төлөйт. А булар төлөбөйт. Анан булар алган дагы убагында булар ушундай кутурушкан экен, Казакстандан алышкан. Сууну, иче турган сууну Казакстандан алып ичишкен да. Андай болуп турган болсо анан булар айтып атпайбы? Нью-Йорктун штаттын законун, Францияны жок, Швециянын сотунда болуп калат депчи. Аянда бизден деле Канадада бүгүнкү күндө электр энергиясы канча болсо, бизден деле ушундай болсун да. Восток электрге айтыш керек болчу, анда силер дагы ошо Канаданын тарифи менен саткыла деп. Алар башка жактан электр энергия сатып албайт да. Мына саясий эрктин жогунан. Анан буларды биз ушунчалык эркелеткенбиз да. Ушунчалык тайраңдатканбыз.
Анан биздин жетекчилерди, премьер-министрлердин баардыгы булар мурдунан байлабашкан. Рыскелди Чыныбекович, бул соңку суроо болсун. Мынакей баштагы бийликти кийинки бийлик бапылдап күнөөлөдү Кумтөр боюнча. Ошолор ушинтип кетти деп. Кийинки бийликти андан кийинки бийлик келип күнөөлөдү. Ошол акмактар ушундай кылып кетти деп. Мынакей азыр сиз дагы ушул жерде агыңыздан жарылып күпүлдөп, ошолор ушинтип койбогондо бүгүн ушундай болот эле деп отурасыз. Мынакей тарыхый чечимдерди кабыл алуу үчүн комиссия түзүлдү, сиз ошого мүчө болдуңуз. Эми сиздердин доор, сиздердин мезгил бүткөндөн кийин дагы сизге окшогон күпүлдөгөн бирөө чыгат дагы айтат. Ошондо эле Момбеков күпүлдөп жүрүп, ошондо ошол мүчөсү болчу комиссиянын деп. Айтат да, туурабы? Анан эми ушинтип жылдар, жылдарга айланып, жылдар кылымдарга айланып, бул ушинтип эле жүрө беребизби, бири-бирибизди күнөөлөп, же бир сиз айтмакчы саясий эркти кабыл алып туруп, бир жыйынтык чыгара турган мезгилге келдик. Рахмат. Мени башында бул комиссияга киргизбеген аябай аракет кылышкан. Мен кирбейт деле болчу, бирок болбой эле көпчүлүк депутаттар мени колдоп беришти. Кайта добушка коюп, эмне үчүн алтым 12 иштен түзүлсүн деп комиссияга кирди. Мен комиссияга киргенде мен айттым. Мен эл суусаган чындыкты алып чыккым келет. Мисалы канча деген кишилер ушу Кумтөр боюнча чыркырап кетти. Канча деген сөздөр айтылды, бирок ушу Кумтөр эмне деген, бул эмне? Вермут 3 жыл тигиндей болуп эле кирген киши ушуктан чыкпайт. Же тымпыйып калат, же жымпыйып калат. Ушу бир балеозар деп мен киргенде ушул болчу. Мага эң негизгиси маалыматка кириш керек болчу. Мен Кудайга шүгүр маалыматтардын баарын алдым. Кумтөр боюнча жазып чыккан китептердин да баарын окудум. Мен абийирим таза калыш үчүн мен өзүм чындыгымды айтып чыгам. Ар бир адамдын өзүнүн чындыгы болот дейт. Анан мен өзүмдүн комиссиянын жумушу, бирок ар бир комиссия мүчөсүнүн өзүнүн сунушу болуш керек. Менин сунушум бул азыр эркелете турган эмес, эртелете турган убакыт келди. Биз эркелетип бүттүк. Эми эртелетип этегине чыгарышыбыз керек. Эртелетип этегине чыгарыш үчүн эмне? Ал жердеги завод бул биздики. Анткени биздин акчага алынган. Завод биздики. Ал жерде дагы Хвостохраншанын өзүндө эле жанагы алтынды иштетилген саркындын ичинде дагы 100 тонна алтын бар. Бул деген эң чоң акча. Ошол 100 тонна алтын бүгүнкү күндө Кыргызстан тышкарысын жабып койсолот. Эң негизги биздин пайдабыз, мен айта алам, ошол жерде иштеп жаткан балдарыбыз. Кыргыздын балдары ошол заводду өздөрү иштетип атат. Канадалыктар жок ал жерде. Болгон 2-3 канадалык болбосо, калганы баары биздин жигиттер. Алар менен мен сүйлөшүп да көрдүм. Байке, эгер ала турган болсоңор биз өзүбүз иштетебиз атат. Керек болсо жер үйдүн, Иштанбердин, Бозумчактын, Кыргызстанда кайсы жерде алтын бар, бардыгын иштеткенге биздин башыбыз жетет атат. Биз бунун технологиясын баарын көрдүк деп атат да. Анан ошол утукканыбыз ушул болуп атат. Анан эми дагы Кумтөрдө айтып атпайбы, алтын жок, аз калды, жок. Эгер келишимде 716 тонна, 410 тоннасы калса 306 тонна алтын бар да. Бирок мен барганда айтышты, алтындын мындай эми оор жер казып алынып турган, жер алдынан казып алынып турган 200 тонна, андан башка дагы 180 тонна, Саркындыда дагы 100 тонна алтын бар деп. Эми күлүндө дагы алтынды кайта чыгарса болот. Жана печканын ичиндеги күлдү кайта дагы бир жыл жерсе дагы алтын чыгат. Ошонун өзүндө $10 миллион акча бар. Ошолдун дагы булар айткысы келбей отурат. Андыктан мен комиссиянын жыйынтыгында өзүмдүн сөзүмдү айтып чыгам, өзүмдүн чындыгымды айтып чыгам, чтобы эртең тарых алдында таза калыш үчүн, артымды булгабаш үчүн, атымды булгабаш үчүн кандай болгон күндө дагы мен өзүмдүн сунушу менен, өзүмдүн жумушу менен чыгам. Калган тарых таразалайт. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн парламентаризм сабактары программасында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Момбеков Рыскелди Чыныбекович менен Кумтөр компаниясы боюнча түзүлгөн комиссиянын ишмердүүлүгү жана позициялары тууралуу кеп кылдык. Кайрадан Google экран аркылуу жолугушканча аман туруңуздар.